Бүгүн 21 апрелде Ош шаарында Кыз Бурак тобунун мурунку солисти ырчы Айтурган Эрмекованын үлпөт тою өтүп жатат. Ал сүйүктүүсү Дамир мырзага жаңы жылда турмушка чыккан. Айтурган Эрмекова үлпөт тойдо колуктунун курбусу ырчы Сайкал Садыбакасова экенин айтып, уларга токтолду. Дамир экөөбүздүн баш кошконубузга 5 айга чамалап калды. Үлпөт тойду күн жылуу мезгилде тагыраагы жолдошумдун туулган күнүндө 15 апрелде өткөрөлү деп пландаганбыз. Бирок тойкана 21 апрелде бош болгондугуна байланыштуу туулган күнүндө өткөрө албай калдык. Бүгүнкү тойго менин чыгармачылыгымдагы досторум, эжелерим, агаларым дагы келишти. Алардын арасында Кыргыз Республикасынын эл артисти Гулшайыр Садыбакасова, өзбек актеру Мирза Азизов, актриса Ситора Исламова жана башкалар келди. Ал эми бүгүн менин жанымда жүрүп, курбулук милдетти аткарууну Сайкал Садыбакасова колго алды. Мындан тышкары Кыз Бурак тобунун мурдагы ырчылары дагы тойго катышып, Гүлнара Калдарова эжем жар айтты. Жолдошум тууралуу айтсам, Дамир Анарбаев Оштун Кара Суу районунан болот. Дамир менин экинчи жолдошум. Буга чейин турмушка чыгып, ажырашып кеткен. Мен азыркы жолдошумду тандоодо адашкан жокмун. Ал жакшы адам, дейт Эрмекова. Айтурган Эрмекова 91-жылы Ош шаарында туулган. Өзү 2006-2008 жылдары Кыз Бурак тобунда иштегенин, 2014-жылы топко кайтып келип, солист катары ырдап чыкканын айткан. Акыркы жылдары жеке ырчы катары ырдап, клип тартып, Ош шаарындагы көрөрмандарына жеке концертин тартуулады. Жакынкы аралыкта көрөрмандар Талант Кадыров менен Ая Садырованын Дубайдан тартылган клибине күбө болушат. Бул тууралуу Талант Кадыров өзү кабарлады. Анын айтымында ырчылар эс алуу менен чыгармачылыкты өнүктүрүүнү айкалыштырууга аракет кылышкан. Досторубуз менен Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарында эс алганчы кесиптешим Ая Садырова менен биргеликте клип тартып келдик. Башкача айтканда, эс алууну да, ишти да айкалыштырдык. Буйруса эмгегибизге жакында күбө болосуздар. Бул жакта керектүү техникаларды ала барганбыз. Тартуу иштерин Дубайда иштеп жүргөн биздин мекендештерибиз мойнуна алышты, деди ырчы мырза. Клип жаңыртылып ырдалган эски ырлардын бирине тартылды деген Талант Кадыров кайсы ыр экенин азырынча сыр бойдон калтырды.